Отманды қошуап кетіңіздер менен, кечеңіздер көңілді осында бір бүгінгі байрамдық дастарханы осыла бір шаңды қолчауынан башталалы, келіңіздер бір шаңды қолчапаңыздар. Ар бір ниет қылған ішіміздерге игілік қалуы менен бірге, мына бүгін Қырғызда бір жақшы салт бар, Қырғыз аттан жығылса да салттан жығылған емес. Андықтан бұшыл жайылған Астарханға алғач бата қылып алдағы бүгінгі кешімізде андарара уланталы. Келіңіздер құрметті меймандар, білекті көтеріп, Құдайым ушундай жақшылықтардан ешқашан айырмасын дейлейм. Ушундай жақшылықтар, ушундай жақшылық күндер, тойлар алдымызда көп болсын. Әрбіріңіздің тілеген мақсаттарыңыз бір болғандықтан, ушул мақсаттарыңызға жетели, ушундай жайылған ақ дастарханды әрдайым сіздермен біздер жүз көрсетіп жіберели. Тамағыңыздарда Ең негізгісі чоғылып келтіргеніңіздерге рахмет білдіреміз. Бүгінгі кечебизде келе жатқан жаңы жылыбызды тосып жатты. Кечегенки саясий иш-чарада жакшы иштеп келгениңер үчүн ыраазычылык билдирип, ушул чай ичели деген ойдо чогулуп атабыз. Жашоо эч качан токтобойт. Адам аман болгондон кийин жакшы шаңдуу ар бир майрамды тосуп, шаңда отуруп бергиңиздер деп сұранып кетем. Ең негізгісі ар бирибиз жаңы жыл тосуп аткан кезде бир үмүт тилек кылат экенбиз. Ушул жыл бир башкача болот. Ушу келаткан жылы бир чоң ийгиликтер келет. Ушул келаткан жылы үйлөрүбүздө бир өзгөрүүлөр жакшы жакка болот деп үмүттөнүп экенбиз. Кичинекей баладан аксакал апаларыбызга чейин. Ошол ойлогон үмүт тилектер аткарылсын. Кийин келаткан жылыбыз Арыстан жылы дейт. Негизи кыргыздар Арыстанды бир башкачараак тутуп келишкен. Ошо Арыстан жылыбыз ийгиликтин жылы болуп, ар бирибиздин командабызда чоң-чоң ийгиликтер көп болуп, ден соолуктуу болуп. Эң негизгиси ойлогон, тилеген тилектерибиз кабыл болсун. Баарыңыздарды келе жаткан жаңы жылыңыздар менен. Эң биринчиден ушул бүт баарыбыздын атынан ушу Алмаз байкеге ыраазычылык билдирип коелу. Бүт баарыбыз бүгүн ошо жаңы жылдын алдында бүт баарыбызды чогултуп, башыбызды кошуп, жакшы ак дастархандын маңдайында отуруп, бири-бирибизге жанакындай жакшы каалоо тилектер айтып калалы деп чогулуп жатабыз. Сизге чоң рахмат. Аны эми мына жылды аяктап баратат. Кыргыз элинде мындай өзгөрүүлөрдүн жылы болду. Анан келе аткан жылыбыз мыкты жылдардын бири болсун. Кыргыздын жанакындай өнүгүүсүнө чоң бир салым кошо турган жылдардын бири болсун деген тилегибиз бар. Аны эми бүгүн ушул мына жаңы жылдын алдында чогулуп, жакшы каалоо тилектер айтып, жакшы маанай менен отуралы. Анда уже Алмаз байке сизге рахмат. Ишиңиз ийгилик болсун. Эң негизги башыңыз, алтын башыңыз аман эсен болуңуз. Аман болсун. Анан дагы көп жанагындай алдыда көп бийиктер турат деген дагы чоң үмүтүбүз бар. Буюрса. Аны эми Кудай буюрса ошол сиз менен чогуу мына көп жылдан бери, 10 жылдан бери ушул кол кармашып, көп нерсени үйрөтүп, тажрыйба топтоп, адамдык жанындагы, мындай айтканда кесиптер жанындагы башка болгон анакындай жашоодо болуп аткан немелердин баарын бүт баары үйрөтүп кетасыз. Анан Кудай буюрса дагы сиз менен чогуу көп ийгиликтер кетебиз деген чоң үмүтүбүз бар. Жаңы жылыңыздар менен куттуктап кетем. Алмазбек Батырбековичке чоң рахмат. Ушундай жаңы жылдын астында команданы чогултуп, жаңы жылдык маанай тартуулап отурат. Сизге Алла ыраазы болсун. Ар бир нерсенин артында жакшы иш болот дейт. Кудайым буюрса Алмазбек Батырбекович келечекте жакшы бир кызматта көргүбүз келет. Мындай айтканда саясатчылардын ичинен дагы жөн саясатчы эмес, элге кызматын өтөп келген. Ошол сизге ден соолук, эң башкысы башыңыз аман болсун, ден соолуктуу болуңуз, үй бүлөңүз менен, бала чагаңыз менен. Башыбызды ошо Алмаз байке бириктирип атат, Алмаз байке себепкер болуп атат. Келе жаткан 2022 жылы ошо жалпы командабыздын ичинен ошо Алмаз байкебизге ийгиликтүү жылдардан болсун. Келе жаткан жылда баарыбыз ошо сүйүнүп, кубанып, ар бир үй бүлөбүздө баягы
мындай айтканда майрамдар көп болсун, жеңиштер көп болсун. Жаңы жылдын айрыкча айтып өткүз жагы бар, айтып өткүз шаны бар. Лидерибиз Жогорку Кеңештин 2 чакырылышынын депутаты, Нарын облусунун чыгаан уулдарынын бири Алмаз Батырбековдун чакыруусу менен келип отурабыз. Сеним ат баштан бияктан жасаган иштериңди санап окуган эле 10 мүнөт окуйт. Жасаган эл үчүн жасаган иштерди. Анан ошону туура баалап, туура кийиндирип чыгарбай. Анан мына 10 жыл депутат болдум. Мен онлайн көрөм, 10 жылда фракциянын лидер болдум. Ар бир чыккан сөзүмдө ушу Нарын областын көйгөйүн айта берем. Могу жерде могу маселе болуп атат деп кеп жеринен келип көп акцияларды өтүп көрүпсүң. Нарын шаарынан кайсы 2 жерге суу чыгат болуп айта берип толтур. Менен алдыда жакшы иштер болсун, келечегиң кең болсун. Алда созуп турат, жакшы иштер бүтүп турат. Кыргызстан жакшы лидерлерге муктаж, жакшы жетекчилерге муктаж. Шыгылып келечек кең болсун. Ар бириңиздерге жаңы жылда жакшы маанай менен отуралы. Ушул жакшы тилек менен сенин ар бир сөзүңө неме тилектеш болуп, моральный поддержка жөн неме кылып туралы мүмкүн болушунча болот. Мына ишиңе ийгилик, үй бүлөң менен эл жериңе ушинтип элиңе кызмат кыла бер. Буну кылай эле. Баарыңыздарга келечекте жаңы жылыңыздар менен. Амантур айткандай бир 10 жылдан бери депутат болуп, 2 созуп депутат болгус. Биз көрүп эле жүрөбүз. Жана түрк ишкерлер менен канча бир ат башта канча бир мээримдүүлүк, канча бир жумуштар жасадыңыз. Биз телевизордон көрүп эле молодец деп ширден тоолуп нет кылып жүрдүк. Анан мунун аркы ишиңизде ийгилик болсун. Бу дагы сиз дагы көрдүңүз эми дагы да жашсыз, дагы иштесе болот, аракет кылса болот. Анан мындан аркы ишиңизде ийгилик каалайм. Чын денсаулык каалайм, аманчылык каалайм. Кыргыз элине биримдик каалайм. Бөөдөбүздөн апаттардан Кудайым сактасын, Кудайым өзү Кыргыз элин жардам берип багып келген, жана бага берет. Баарыңарга кааларым аманчылык, үйлөрүңөрдө ынтымак, жаш баладан баштап аксага чейин бир кыргыздын тырмагы оорубасын деп тилейм. Алмазга мен кааларым ден соолук эң биринчи да. Сизге кааларым ден соолук, иштериңизде ийгилик. Чачылып кетпей ушу бир муштун ичинде, бир колдун ичинде жүрө берели. Анан ушул жердеги мына эң биринчи мына Амантур абабыз, биздин Мунира эже, Төлөгүл эже, ошолорго чоң рахмат. Анан бул кишилерге мен өзүнчө да мындай белегим бар, аны кийин өзүнчө тапшырып алам. Сиз мына 2 жолу депутат болгонуңуз үчүн, мурда кийин элдин көйгөйүн билип жүргөн үчүн, биздин өзүңүздүн командаңыз менен кандай болсо да утулса дагы, утса дагы бул чайды бермексиз да. Бул сиздин утушуңуз чын эле. Анан мен да кошулат элем агаларыма, акелериме, аябай жакшы сөздөрүн сүйлөштү. Сиз утурган жоксуз. Сиз утуштасыз ар дайым. Кудай буйрса ден соолугуңуз чың болуп турса, ата энеңиз жаныңызда, кашыңызда болуп турса, бала бакыраңыз жандап турса, сиз дагы мындай утуштун далайын утасыз. Биз ага күбө болобуз, Кудай буйрса. Ар дайым сиздин жаныңыздабыз, коштооңуздабыз, колдооңуздабыз, кызматтабыз. Аманчылык болсун, майрамыңыздар менен. Жаңы жылдын айрыкча айтып өткүз жагы бар, айтып өткүз шаны бар. Жаңы жылдын айрыкча айтып өткүз жагы бар, айтып өткүз шаны бар. Эркектер мындай чаркаган кыздарыбыз, келин балдарыбыз, апаларыбыз турганда келе чогуу туруп бир кол чаап, ушуларды бир куттуктап кол чааңыздар менен.
жакшы бир маанай менен отуруп атабыз баарыбыз тең. Анан Алмаз Батырбековичке абдан ыраазычылык билдирем. Жогоруда дагы улуу агаларыбыз айтты. Не кылган күндө дагы баягы чогултуп ушул командага утулсак эми абдан жакшы болмок. Баарыбыз тең эле мындай немеде калдык. Эми бирок биздики таза жеңиш деп билем да. Себеп дегенде мындайынан алганда эч кимге эч нерсе таратылган жок. Мындай ак эмгек менен, өзүнүн аброю менен, адамдык асыл сапаты менен жана 8000 добушту алды деген ойдобуз да. Анан жалпы баарыңыздарды келе жаткан жаңы жылыңыздар менен куттуктайм. Ошону менен катар эле Алмаз Батырбекович чың ден соолук каалайм. Жигитке деген ар кандай учурлар болот да. Ошонун бул кичинекей эле бир нерсеси деп ойлойм. Сиздин келечегиңиз алдыда. Анткени көздүү кыргызда бар да, көздүү мончок жерде калбайт дегенчи. Ошол сыяктуу эле биз эми сизди жогору жактан дагы башка жакшы мамлекеттик кызматтардан көрөбүз деген ойдобуз. Урматтуу бүгүнкү ушул салтанаттуу жолугушуунун катышуучулары, баарыбыздын башыбызды бириктирип, ушундай ырыс-кылаш кылып, жаңы жылдын астында жакшы маанай тартуулап жаткандыгы үчүн биз Алмаз Батырбековичке сизге терең ыраазычылык билдиребиз. Өзүңүз баягы бетиңизде айткан эмес, жакшы адамсыз, кичикейлсиз, ушундай боюнча жүрө бериңиз, башыңыз аман болсун. Сизди дагы жогорку жактардан көрөлү. Ошо кааларыбыз ден соолук, ишиңиз ийгилик болсун. Эски жыл колдосун, жаңы жыл жалгасын деп, Алмаз байке, сиз ушул жерде отургандар эмки жаңы жылда сиздин ийгилигиңизге кубан. Ушундай чайдын үстүндө жакшылыктарда жүрө берели, жаңы жыл жакшылардан болсун. Бар болуңуздар. Айтайын дегеним, мен бүгүн жаңы жылды эле куттуктайлы, анан бир да токтоло кетким келип атат. Жанагы жогоруда айтып кетишпеди. Алмаз мырзаны көп жылдан бери тааныйм. Кийин тааныганым 5-6 ай болду. Бул командасын штабаган. Бүгүн деле баягы жеңилип калдым деп жер караган жок. Бар болду, көпкөн жок. Утулуп калды, бийликте болбой калды, чөккөн жок. Адамдык сапат ушул ишиде бар экен. Баягы мындай мактагандык эмес, мен жок болсо жок, жаман болсо жаман эле деп айтам. Буга чейин сүйлөшкөндө кечикти болом, мен силер менен боло албайм дечүмүн. Анан командасын штабайт экен. Мен көп эле көрдүм, ушу мына республикада жүрүштү, Кыргызстанда жүрүштү. Жаш деп мындай карабай койсо деле болмок. Бирок жок, кайра келет, ушу балдар менен чогуу жүрөт, бала менен баладай болот экен, кеңешет экен. Эми тет жакта жогорку кеңештин депутаты келип алып, жаш балдар менен кеңешет деген анда-санда эле болот. Адамдык сапаты ушундан экен да. Бар болуңуздар, жаңы жылыңыздар менен. Айымдарга сиздерге чоң рахмат, таажым. Чоң рахмат, терең ыраазычылык. Келиңиздер. Кутмандуу кеч, урматтуу биздин команда, аксакалдар, көргөнүбүзгө абдан кубанычтамын. Долоонду ашып, силерди көрөлү деп сагынып келип калдык. Баарыңыздарга чоң рахмат. Иштериңиздерди баарыбыз көрүп аттык. Бул командада мындай интеллекти жогору адамдар бар да. Анан мен дагы ыраазычылык билдиргим келет, чынын айтканда. Мен ар дайым команда менен сыймыктанам. Бир адам эч нерсе жаза албайт. Баарыңыздарга чоң рахмат. Анан Алмаз Батырбекович, сизге чоң рахмат. Мен Алмаз байкени башка нерсесин айткым келбейт. Вот адамгерчилик жагына мен ар дайым таазим этем. Ар дайым таазим этем. Анан мен ойлоп атам, ушу сиз менен жүргөн команда сизге түзөлүп, сизге карап бир тарбия алып, сиздин артыңыздан сиздей адамдар өсүп келатат деп мен ишенем да. Ушугач эң биринчи кезекте мен студенттер менен иштешкенге такай айтам да, билим деле эмес, карьера же жумуш эмес, адамга биринчи тарбия керек, чынын айтканда. Эгер тарбиясы бар адамдан сөзсүз бир нерсе үнөтсө болот. Чын, ушул тарбия эң чоң ролду ойнойт. Анан мен ойлойм, Алмаз байке, сиз өзүңүздүн жүрүшүңүз менен, сөзүңүз менен, айтып атпайбы, даже жогорку кеңештин депутаты качан келип жаштарга кеңешчиле деп. Качан чын эле утулуп калган эмес, жана бирөө айтты го, уткандар ушинтип кайра ыраазычылык билдирчү эле дегенде. Ушул чында адам жашоо токтоп калган жок. Мындан ары баары бир бири-бирибизге керекпиз. Ошон үчүн Алмаз байке,
сиздин адамгерчилигиңизге таазим, сизди тарбиялаган эне атаңызга таазим. Сиздин айланаңыздагы адамдар ушинтип сиздин жакшы жагыңызды туугулуп көбөйө беришин мен каалайт элем. Мына мун белгилеп кетиш керек. Кыргызстан боюнча рекорд койгон, өзүнүн шайланган округуна бир айда 3-4 жол келип келип аткан Алмаз Баке болду. Канча деген жолугуш өттү, канча деген биздин жарандарыбызды кабыл алды, канча деген маселелер чечилди, канча деген социалдык объектилер чечилди. Алмаз Баке мындай акча жагынан бай адам эмес, бирок өзү эл арасында өзүнүн баягы аброю чоң, адамдык сапаттары бийиктиги менен аябай бай адам да. Ömürler sol jürölü deşeli, sol jürölü deşeli. Ündü büyük söz dolu, gülgü menen şat menen, canı жылды толсolu. Бардыңыздарды келе жатқан жаңы жылыңыздар менен куттуктаймын чын жүрөктөн. Ушул кечени бизге тартуулап берип аткан Алмаз Батырбекович, сизге терең таазим, ыраазычылык. Анан Алмаз Батырбекович, биз сизден ар дайым үлгү алабыз, тарбия алабыз. Мен ар дайым айтып келем, сизди саясатта устатыбыз депчи. Сизден биз жаман сапатты эч качан көргөн жокпуз. Бүт бары эң негизгиси эң жакшы адам экениңизди сизди айтпаса деле көрүнүп турат Алмаз Батырбекович. Анан баарыңыздар келе жаткан жаңы жылыңыздар менен, жаңы жылыбыз жакшы жылдардан болсун, районубузда тынччылык болсун, токчулук болсун. Тиги пандемиядан алыс болуп, оор сырткоодон алыс болуп, жакшылыктарда гана чогулуп жүрө берели. Кыргызстан жерибизде, Кыргызстан элибизде тынччылык, токчулук жана эң негизгиси туруктуулук орношсун. Жакшы сөздөр айтылды, жакшы каалоо тилектер айтылды. Ошол каалоо тилектердин пенденин оосунда болсо Кудайдын кулагында дейт. Ушу улуу Алла Таалабыз кабыл кылсын. Ар бир айтылган ойдогу сөздөрдүн баары кабыл болсун. Ойлогон ой тилектер ишке ашсын. Алдыда биздин лидерибизди дагы көп жакшы нерселер күтүп турат. Келечекте дагы жакшы кызматтарга
жакшы орундарга барсын, баарыбыздан ишкерге ийгилик каалайбыз. Ой күнү ушул бүгүнкү кечеде айтылган ой тилектердин баары сизге берсин. Жарқырап күліп тұрған жайнаған күн